Бұл видео менимче аябай кызыктуу видеолордун бири болот. Кайсы курс эң жакшы? Биринчиден мен айтып кетейин, кайсы курс эң жакшы же кайсы мугалимге барып окусам деген сөз бул аябай жакшы суроо негизичи. Адам бир иш кылаардан алдын ойлонуп, анализ кылып, так, могул жол менен барсамбы же могул жол менен барсамбы? Могул курсту тандасамбы же тиги курсту тандасамбы? Негизи бул жакшы нерсе, билебиз, Бирок дайым бир нерсенин эң чоң бирок деген жери болот, Статистика боюнча аябай көп учурларда, мисалы үчүн тандоо аябай көп болсо, адам тандоону кыла албай калат аягында. Сиз эгер магазинге кирсеңиз, магазинге кирип, сизге мисалы үчүн мондай бир флешка керек. Флешка. Магазинге сиз кирерден алдын мынтип ойлогонсуз да, мен компьютерден бир нерсени көчүрүп алышым керек. Мага бир флешка керек. Демек, кайсы флешканы алам деп магазинге киресиз да. Магазинге кирсеңиз, алдыңызда толтура флешкалар турат да. Мондайы турат, тигиндейи турат, монча баага турат, мынча баага турат. Кыскасы анан сиз издеп баштайсыз. Мунун алсамбы? Мунун алсам, мунун мондай жери бар экен, капкагы жок экен, же могул жерде байлай турган нерсеси жок экен. Баасы мындай экен. Бул болсо мындай экен деп издеп баштайсыз да. Бул жакшы негизичи. Аягында сиз бир флешканы тандап чыгып кетесиз да ал жерденчи. Аягында эгер ийгиликтүү тандап ошол флешканы тапсаңыз. Бирок көп учурларда биз ушунчалык тандоо көптүгүнөн флешканы аягында тандабай деле чыгып кетишибиз мүмкүн экен да. Же тандасак, мисалы үчүн элестетебиз, эми ошол көп флешкалардын арасынан муну тандадык, муну тандап кеттик. Ага демек бир 2 саат убакыт короттук дейли. Эми ушуга салыштырмалуу дагы бир мисал келтирели. Бир башка магазинге кирдиңиз дагы, ал жерге кирсеңиз, бул флешка бар, анан дагы бир флешка бар. Муну флешка деп коелу, бул шнур. Бирок болгону 2 эле флешка бар да. Ал жерге киресиз, муну карайсыз, болду, экөөнүн бирөөсүн тандап чыгып кетесиз да. Анан убактыңыз дагы 5 мүнөт, 10 мүнөт кетет, ашып барса. Эми биздин тил үйрөнүүгө бул кандай тиешеси бар деп сурашыңыз мүмкүн. Же биздин тил үйрөнүүдө кантип ушул ойду байкасак болот депчи. Мен көп байкайм да, мага жазган окуучулар 1 жыл мурун, 2 жыл мурун жазган окуучулар дагы жазып калат да кээдечи. Анан жазганда мынтип жазат да: саламатсыздарбы, сиздердин курсуңуздарга катышайын дедим эле деп жазат да. Анан мен байкайм да, WhatsApp аркылуу жазса, историяда турган болот да. Кайсы жылда жазган, 1 жыл мурун жазган болушу мүмкүн, 6 ай мурун жазган болушу мүмкүн. Анан жазып сурайм да: саламатчылык, сиз бизге алдың жазган экенсиз десем, ооба мен жазганмын, мен издеп жүргөнмүн, ар кайсы курстарды издеп, ушу айланып анан сиздерге келдим деп дагы айтышат да. Буну менен мен эмнени айткым келет? Баягы сиздер бир нерсени кайсы жол менен баштасам экен, кайсы мугалим менен окуп баштасам экен, же мына бизнести баштагым келет, эмне кылып баштасам экен, же жалпы эле мен бир ишти баштагым келет, бир бизнести баштагым келет, бирок эң жакшы багыт мен үчүн кайсы? Эң жакшы жол кайсы болот? Кайсы жолго түшсөм мага эң пайдалуу болот деп жүрүп биз көп убактыбызды коротуп салат экенбиз да. Эң негизги бул жерде нерсе, бир нерсени баштаардан алдын биз издебешибиз керек да, көп издебешибиз керек. Мына алдыбызда турган нерсе болсо, ошону алып баштай беришибиз керек да. Ошол нерсеге киришкенде бизге кийинчерээк көзүбүз ачылып башталат. Биз көрүп баштайбыз да, мындай турбайбы? Мен муну кылышым керек экен депчи. Эми карап туруңуз, ошол статистика боюнча көп издеген адамдар эч качан баштабайт экен да тилдичи. Көп изденип жүрүшө берет экен. Мондай экен. Могул мугалим грамматиканы үйрөтпөйт экен, же могул мугалим грамматиканы аябай көп үйрөтөт экен. Ал бул болсо мондай деди, тигил болсо мындай деди. Жок. Аны баарын токтотуш керек дагы. Сиз каерде жашасаңыз, же сизге кайсы ыңгайлуу жол алдыңызда турган болсо, ыңгайлуу мүмкүнчүлүк алдыңызда турган болсо, ошону кармап туруп, ошону колдонушуңуз керек экен да. Баштайсыз, баштап туруп, үн чыкпай 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 ай иштейсиз да ошонун үстүнөнчү. Тил үйрөнүү болсо тил үйрөнүү, бизнес болсо ошол. Үн чыкпайсыз, эч кандай бир шылтоо кылбайсыз, аны таштап салбайсыз. Алып ошонун үстүнөн иштей бересиз.
Sizde эки натыйжа болушу мүмкүн. Же колуңуздан бир нерсе келди, же келбеди. Экөөнүн бири. Бирок экөө тең сизге утукту берет. Эмнеге? Себеби сиз bir ийгиликке жетсеңиз, бул жакшы. Сиз ийгиликке жеттиңиз. Мындай кылсам иштейт экен деп түшүндүңүз. Эгер ийгиликке жетпесеңиз, муну иштебейт экен. Жана мен бул нерседен мондай сабактарды алсам болот экен. Дейсиз да? Мисал үчүн бул бир бизнес болсо, мисал үчүн жыгылып калсаңыз, же ийгиликке жетпей калсаңыз, сиз көп нерседен утасыз. Эмнеден утасыз? Биринчиден сиз эң чоң утук сизге бул, сиз ал нерсени баштадыңыз. Сиз ал нерсени баштадыңыз, болбой калды, бирок баштадыңыз. Бул эң чоң утук. Экинчиден, баштап, жыгылып, эчтеке болбодуңуз. Ошону түшүндүңүз. Байкайсызбы мына? Мисал үчүн сиз бир нерсени баштадыңыз, колуңуздан келбеди, жыгылып калдыңыз. Бирок сиз аны баштадыңыз да, жасадыңыз. Жыгылган болсоңуз эле жасадыңыз. Бул өтө чоң мындай психологиялык сизге мотивацияны берет да. Жыгылуудан сиз коркпой калдыңыз да, мындайча айтканда. Мисал үчүн тил үйрөнүүдө муну мен мынтип айтсам болот да. Тил үйрөнүүндө биз сүйлөө өтө кээ бир адамдарга, баарына эмес, сүйлөө өтө мындай неме да, коркунуч жаратат да. Адам, мен сүйлөсөм башкача ойлоп калышы мүмкүн, сүйлөсөм ал бул жакшы сүйлөй албайт экен деп ойлоп калышы мүмкүн адамдар деген ой келет адамгачы. Ошондой ойдон арылыш үчүн эмне кылыш керек? Сүйлөш керек. Жөн эле башында тарз этип сүйлөш керек да. Адам канчалык ийгиликтүү болсо деле ал нерсе дайым келе берет, коркунуччу. Биз бир кичинекей мисал үчүн мен Ысык көлгө барып пирстен башы менен таштайм десем, 15 жашымдан бери башы менен таштайм да. Бирок дайым ар жыл барганда бир аз коркосуң. Таштардын алдың, мындай экен, бул бийиктиги ушунчалык экен, деп ойлонуп отуруп анан таштайсың да. Бирок бир таштап алгандан кийин кайра чыгып кечке таштай бересиң. Ошондуктан бул видеонун биринчи негизги бөлүгүнө келели, негизги багытына келели. Бир нерсени баштоодон алдын көп ыңгайлуу сизге жолдорун көп издебеңиздер. Алдыңызда турган 1-2 тандоо менен алып туруп баштай бериңиздер. Баягы биринчи киргенде көргөн флешкаңызды алып туруп кете бериңиз да, ишиңизди. Себеби бул жылыш, алдыга жылыш, сиздин максат жылыш. Бир сонун цитата бар. Өткөндө мен Инстаграмга коюп аттым эле, азыр эсимде келеби, толук келбеби билбейм, бирок анын маңызы мындай да. Ыңгайлуу убакыт эч качан келбейт деген цитата да. Ыңгайлуу убакыт эч качан келбейт. Сиз азыркы заматта, азыркы инструменттериңиз менен, азыркы мүмкүнчүлүгүңүз менен жасап кете бериңиз. Эмне гана болбосун, жасап кете бериңиз. Ушундай ой экен да. Бул видео сиздерге пайдалуу болду деп өтө үмүттөнөм. Эгер кошумча суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазсаңыздар, кийинки видеолордо мен дагы айтып берем.